22 bölüm. Дөөт Кудай Теңирдин үйү менен Ысрайылдыктардын бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты чалуучу жайы ушул жерде болот деди. Дөөт Ысрайыл жеринде турган келгиндердин бардыгын жыйнап келүүгө буйрук берди да Кудайдын үйүн куруш үчүн таш жонгонго таш жонуучуларды койду. Ал дарбазага мык жана илгич жасаш үчүн эң көп темир даярдады. Ошондой эле сансыз көп жез даярдады. Эсепсиз көп кедир жыгачын даярдады. Анткени Сидондуктар менен тирликтер Дөөткө көп кедир жыгачын жеткиришти. Дөөт мындай деди: "Менин уулум Сулайман жаш, күчү да аз. Ал эми Теңир үчүн курула турган үй абдан чоң. Жер жүзүндөгү эң мыкты, эң кооз имарат болушу керек. Ошондуктан ал үчүн бардыгын мен өзүм даярдайм." Дөөт көз өткөнгө чейин көп нерсе даярдап койду. Ал өз уулун Сулайманды чакырып, Ысрайылдын Кудай Теңирине үй курууну буйруду. Дөөт Сулайманга мындай деди: "Уулум, менин жүрөгүмдө Кудай Теңирим үчүн үй курам деген ой бар эле. Бирок мага Теңирден сөз болуп мындай деп айтылган: Сен көп согуштуң, көп кан төктүң, ошондуктан сага менин ысымыма арнап үй курганга болбойт. Анткени сен менин көз алдымда жерге көп кан төктүң. Сенден уул төрөлөт, тынчтыкта жашаган адам болот. Мен аны курчап турган бардык душмандардан ага тынчтык берем. Ошондуктан анын ысымы Сулайман болот. Анын тушунда Ысрайылга тынчтык жана бейпилдик берем. Ал менин ысымыма арнап үй тургузат. Ал менин уулум болот. Мен анын атасы болом. Мен анын падышачылык тагын Ысрайылга түбөлүккө бекитем. Эми уулум, Теңир сени менен болсун. Ийгиликке жет. Ал өзү сен жөнүндө айткандай Кудай Теңириңе үй кур. Теңир сага акыл эс берсин, сени Ысрайылдын үстүнөн койсун. Кудай Теңириңдин мыйзамын сакта. Эгерде Ысрайыл үчүн Теңир Мусага берген мыйзам менен буйруктарын так аткарууга аракет кыла турган болсоң, анда сен зор ийгиликке жетесиң. Бекем, кайраттуу бол, коркпо, чөкпө. Мына мен көп аракет кылып, Теңирдин үйү үчүн 100 000 талант алтын, 1 миллион талант күмүш даярдап койдум. Ал эми темир менен жездерге сан жетпейт, анткени алар эсепсиз көп. Ошондой эле жыгач менен таштарды да даярдап койдум. Сен булардын үстүнө дагы кош. Сенин көп сандаган жумушчуларың, таш жонуучуларың, кескичтериң, жыгач усталарың жана ар кандай ишке жөндөмдүү адамдарың бар. Алтын, күмүш, темир, жездерге эсеп жок. Башта да жасай бер. Теңир сени менен болот. Дөөт Ысрайылдын бардык төрөлөрүнө уулу Сулайманга жардам кылуусун буйрук кылды. Туш тараптан силерге бейкуттук, тынчтык берген биздин Кудай Теңирибиз силер менен. Анткени ал жер жүзүндө жашоочуларды менин колума салып берди. Жер жүзү Теңирге жана анын элине багынып берди. Жүрөгүңөрдү да, жаныңарды да Кудай Теңириңерди издөөгө бургула. Тургула. Теңирдин келишим сандыгы менен Кудайдын ыйык идиштерин көчүрүп келүү үчүн Теңирдин ысымына арнап Кудай Теңириңерге ыйык жай кургула. 3 бөлүм. Ошондой эле силер аялдар күйөөңөргө баш ийгиле. Кимиңердин күйөөңөр Кудайдын сөзүнө баш ийбесе, ал силердин таза, Кудайдан корккон жашооңорду көрүп, силердин сөзүңөр аркылуу эмес, жүрүш турушуңар аркылуу Кудайга баш ийгидей болсун. Жасалгаңар сырткы кооздуктар болуп эсептелген өрүлгөн чач, алтын жасалга жакшы кийим эмес. Кудай алдында кымбат баалуу эсептелген, жүрөккө сакталган туруктуу, момун жана жоош рух болсун. Качандыр бир убакта Кудайдан үмүттөнгөн ыйык аялдар да өздөрүн күйөөлөрүнө баш ийүү менен жасалгалашкан. Ошолордун бири Сара, Ыбрайымды кожоюнум деп ага баш ийген. Эгерде силер жакшы иш кылып жатсаңар жана эч бир коркунучтан коркпосоңор, Саранын кыздарысыңар. Ошондой эле силер күйөөлөр аял затынын алсызыраак экенин эске алып, аялыңарга туура мамиле кылгыла. Сыйынуңарга тоскоолдук болбош үчүн аларга урмат көрсөткүлө, анткени алар да ырайымдуу жашоонун мураскорлору. Ошентип баарыңар бир ойдо болгула, кайрымдуу болгула, бир туугандарыңарды сүйгүлө, боорукер жана момун болгула. Жамандыкка жамандык менен, жаман сөзгө жаман сөз менен жооп кайтарбагыла. Тескерисинче батаңарды бергиле, анткени ушуга Кудайдын батасын мурастоого чакырылгансыңар. Себеби ким жашоону сүйсө жана жакшы жашагысы келсе, ал өзүнүн тилин жаман сөздөрдү айтуудан, оозун жалган кептерди сүйлөөдөн сактасын. Жамандыктан четтеп, жакшы иштерди жасасын. Тынчтыкты издеп ошого умтулсун. Анткени Теңир адил адамдарга назарын салат. Алардын сыйынууларына кулак төшөйт, ал эми жамандык жасагандардан Теңир өз жүзүн бурат. Эгерде жакшы иштерди кылууга тырышып жатсаңар, анда силерге ким жамандык кыла алат? Эгерде чындык үчүн азап тартып жатсаңар, анда силер бактылуусуңар. Алардын коркутканынан коркпогула, кысынбагыла.
Машаякты жүрөгүңөрдө теңир катары ыйык туткула. Силердин үмүтүңөр жөнүндө айтып берүүңөрдү сураган ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайым даяр болгула. Абириңерди таза сактагыла. Машаяк жолундагы таза жашооңор үчүн силерди жамандык кылуучулар катары жамандагандар уялгандай болушсун. Анткени Кудайдын эрки болсо, жамандык кылып азап тарткандан көрө жакшылык кылып азап тарткан жакшы. Себеби Машаяк да бизди Кудайга алып келүү үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн бир рет азап тартты. Адил адам адилетсиз адамдар үчүн азап тартты. Анын денеси өлтүрүлдү, бирок руху тирилтилди. Ал ошол руху менен зындандагы рухтарга барып жар салды. 20. Алар качандыр бир убакта Нухтун убагында кеме курулуп бүткүчөктү Кудай чыдап күтсө да баш ийбей койгондор эле, ошол кемеде аз эле адам, тактап айтканда 8 гана жан суу аркылуу аман калган. Ошол сыяктуу эле азыр да бизди сууга чөмүлдүрүү Иса Машаяктын тирилүүсү аркылуу куткарып жатат. Сууга чөмүлдүрүү дененин кирин жууп кетирүү эмес, Кудай алдында таза абийир менен жашоого убада берүү. Асманга көтөрүлүп кеткен Машаяк теңирдин оң жагында отурат. Ага периштелер да, күчтөр да, бийликтер да багындырылган. Михей 1 бөлүм. Жүйүт падышалары Жотамдын, Ахаздын жана Хискиянын тушунда морешилик Михейге теңирден сөз болду. Ал Самария жана Иерусалим тууралуу көрүнүш көрдү. Бардык элдер уккула, бүт жер жүзү жана анда жашагандардын баары жакшылап уккула. Кудай теңир өзүнүн ыйык ибадатканасынан силерге каршы күбө болсун. Анткени мына теңир өз ордунан чыгып келе жатат. Түшүп келип жердин бийик жерлеринде басат. Анын астында тоолор оттой эриген момдой эрийт. Өрөөөндөр кырдан түшкөн суулардай болуп бөлүнөт. Мунун баары Жакыптын мыйзамсыздыгы үчүн, Исраэлдин күнөөсү үчүн болот. Жакыптын мыйзамсыздыгы ким? Самария эмеспи? Жүйүттүн бийик жерлердеги бутканаларын ким курду? Ошон үчүн Самарияны талаадагы үйүлгөн урандыга, жүзүмдүк өстүрө турган жерге айлантам. Анын таштарын өрөөнгө кулатам, анын негиздерин жылаңачтайм. Анын бүт таш буркандары талкаланат, бузуктук тартуулары өрттөлөт. Анын баардык жасалма кудайларын кыйратам, анткени ал аларды бузуктук тартуулары менен орноткон. Алар бузуктук тартууларына айланат. Мен бул тууралуу ыйлайм, боздоп ыйлайм. Таланып тонолгон, жылаңачталган адамдай болуп басам, чөөлөргө окшоп улуйм, төө куштарга окшоп ыйлайм. Анткени анын жарасы айккыз, ал айккыз жарасы жүйүткө чейин жетти. Атүгүл ал менин элимдин дарбазасы болгон Иерусалимге чейин жетти. Бул тууралуу Гаттар жарыя кылбагыла, ал жерде катуу ыйлабагыла. Бирок Опра кыштагында өзүңөргө гүл чачкыла. Шапирдин маскара болуп жылаңачталган тургуну көчүп кет. Саанандын тургуну да качып кутулбайт. Бейт Аетселдеги ый силерге ал жерге токтогонго жол бербейт. Марота тургуну өзүнүн жакшы нерсеси үчүн күйүт тартып жатат. Анткени теңирден Иерусалим дарбазасына алаамат түштү. Лакиш тургуну арабага күлүк аттарды чек. Сион кызынын күнөөсүнүн башталышы сенсиң, анткени Исраэлдин кылмыштары сенде пайда болду. Ошондуктан сен Морешет Гатка тартууларды жөнөтөсүң. Бирок Аказип кыштактары Исраил падышаларынын үмүтүн актабайт. Мореш тургуну, мен сага дагы бир мураскор алып келем. Исраэлдин даңкы Адуламга чейин кетет. Чачыңды ал, сакал мурутуңду кыр, өзүңдүн сүйүктүү уулдарың үчүн аза күт. Жүнү түшкөн бүркүттүкүндөй кылып, алар үчүн башыңды дагы кыра түш, анткени алар сенин жаныңдан көчүрүлүп кетишет. 10 бөлүм. Ошондон кийин теңир башка 70 шакиртти тандап, аларды ар бир шаарга, өзү бармакчы болгон ар бир жерге эки-экиден кылып, өзүнөн мурун жөнөтүп жатып мындай деди: Түшүм көп, бирок жумушчулар аз. Ошондуктан түшүмдүн кожоюнунан өзүнүн түшүмүн жыйноого жумушчуларды жиберүүсүн өтүнгүлө. Баргыла, мен силерди козуларды кашкырлардын арасына кое бергендей жиберип жатам. Капчыкта, баштыкта, бут кийимде албагыла. Жолдо эч ким менен саламдашпагыла. Кайсы үйгө кирсеңер да адегенде бул үйгө тынчтык келсин деп айткыла. Эгерде ал үйдө тынчтыкты кабыл ала турган адам болсо, анда силердин тынчтыгыңар ошол үйдө калат. Эгерде жок болсо, анда өзүңөргө кайтып келет. Ошол үйдө калып, алардын берген тамагын ичип жегиле. Анткени эмгектенген адам эмгек акысын алууга татыктуу. Үйдөн үйгө көчпөгүлө. Кайсы бир шаарга барганыңарда силерди кабыл алышса, берген тамагын жегиле. Ал жердеги оорулууларды айыктырып, аларга Кудайдын падышачылыгы силерге жакындап калды деп айткыла.
Эгерде кайсы бир шаарга барганыңарда силерди кабыл алышпаса, анда көчөгө чыгып, шаарыңардан бутубузга чуккан чаңды да силерге күйүп таштайбыз. Бирок силерге Кудайдын падышачылыгы жакындап калганын билип койгула деп айткыла. Силерге айтып коеюн, ошол күнү ал шаарга караганда Содомго жеңилирээк болот. Харазин сага кайгы, Бетсаида сага кайгы, анткени силерге көрсөтүлгөн керемет иштер Тир менен Сидонго көрсөтүлсө, анда алар алда качан эле зумбал кийип, гүлгө отуруп тобо кылышмак. Бирок сотто силерге караганда Тир менен Сидонго жеңилирээк болот. Сен, Капернаум, асманга чейин көтөрүлмөкчүсүңбү? Сен өлгөндөр жаткан жайга чейин төмөн түшөсүң. Ким силерди укса, ал мени уккан болот. Ким силерди кабыл албаса, ал мени кабыл албаган болот. Мени кабыл албаган адам болсо, мени жиберген Кудайды кабыл албаган болот. Исанын 70 шакирти кубаныч менен кайтып келип, Теңир сенин атыңды атаганда бизге жиндер да баш ийишти дешти. Иса аларга: мен шайтандын чагылган түшкөн сыяктуу асмандан кулап түшкөнүн көрдүм. Мен силерге жылаандарды, чаяндарды жана душмандын бардык күчүн тебелеп таштагыдай бийлик бергем. Эми эч нерсе силерге зыян келтире албайт. Бирок жиндердин силерге баш ийгенин эмес, асманда ысымыңардын жазылганына кубангыла деди. Ошол учурда руху кубанган Иса: ата, сен асман жердин теңирисиң. Муну акылдуулардан, эстүүлөрдөн жашырып, балдарга ачып бергендигиң үчүн сени даңктаймын. Ооба ата, анткени сенин тилегиң ушундай болчу деди. Анан ал: мага бардыгын атам берген. Уулунун ким экенин атасынан башка эч ким билбейт. Ал эми атасынын ким экенин уулу жана уулу кимге ачып бергиси келсе, ошол адамдардан башка эч ким билбейт деди. 23. Анан шакирттерине бурулуп, аларга гана: силер көргөн нерселерди көрүп турган көздөр бактылуу. Анткени силерге айтып коеюн, көптөгөн пайгамбарлар жана падышалар силер көргөндү көрүүнү каалашкан, бирок көрүшкөн жок. Силер укканды угууну каалашкан, бирок угушкан жок деди. Исаны сынамакчы болгон бир мыйзам окутуучу ордунан туруп, андан: устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек деп сурады. Иса ага: Тоорат китебинде эмне деп жазылган? Андан кандай сөздөрдү окуп жүрөсүң деди. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен, бүт акылың менен сүй. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деп жооп берди ал. Иса ага: сен туура жооп бердиң. Ушундай кылгын, ошондо түбөлүк өмүргө ээ болосуң деди. Бирок ал өзүн актамакчы болуп Исадан: менин жакыным ким деп сурады. Ошондо Иса ага муну айтып берди: бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жатып, каракчылардын колуна түшүп калат. Каракчылар анын кийимин сыйрып алып, сабап, араң-жаң кылып таштап кетишет. Бир ыйык кызмат кылуучу ошол жол менен өтөт да аны көрүп четтеп өтүп кетет. Бир леби да ошол жерден өтүп бара жатып, аны көрүп четтеп өтүп кетет. Самариялык бир киши да өтүп бара жатып, аны көрөт да ага боор ачып, жанына келип, анын жарааттарына май менен шарап сыйпап таңат. Анан аны өзүнүн эшегине мингизип, мейманканага алып келип, ал үчүн кам көрөт. Эртеси күнү жолго чыгаарында 2 динарий алып чыгып, мейманкананын ээсине берип: бул кишини кара, эгерде ашыкча каражат жумшасаң, кайтып келгенимде төлөп берем дейт. Ушул үчөөнүн кимиси каракчылардын колуна түшкөн адамдын жакыны болот деп ойлойсуң деп сурады. Мыйзам окутуучу Исага ага кайрымдуулук кылганы деди. Ошондо Иса ага: бар, сен да ушундай кыл деди. Иса шакирттери менен бара жатып бир айлыга кирди. Ал жерден Марта деген аял аны үйүнө чакырып коноктоду. Анын Мариям деген сиңдиси бар эле. Ал Исанын бут жагында анын сөзүн угуп отурду. Марта болсо конок камын көрүп жүрдү. Бир маалда Исага келип: Теңир, сиңдимдин бардык жумушту мага таштап койгону сен үчүн баары бирби? Айтчы, мага жардам берсин деди. Иса ага мындай деп жооп берди: Марта, Марта, сен көп нерсе менен алектенип убара болуп жатасың. Бирок бир гана нерсе керек. Мариям жакшысын тандап алды. Муну андан эч ким тартып ала албайт.